кайра өзүнүн ошол талак алган ошо берген күйөөсүнө кайтып келүүсү бул өтө оор болот да. Мен азыр жогору айттым, бул жөнөкөй эле тамаша сөз эмес, азел эмес же ачууланганда бир жини келгенде аялына айтып бир ачуусун баса турган сөз эмес. Бул аял эркекти мына чогуу жашоо таптакыр болбой калды, мына биз эми жашабайбыз, акыркы чекит деген сөз. Ошондуктан 3 талак алган аялдын кайтып келүүсү бул өтө оор. Бул жөн эле кайтып келбейт. Азыр айтылган баягы орозо кармаса, жесир аялга тамак берсе, бул азыр айткан 3 мисал тең, бул туура эмес да, туура эмес. Бул туура эмес маалымат. Ошондуктан 3 талакты ошол айтаардан мурда эркек же болбосо ошону 3 талакты сурап аткан аял сөз түрдө ойлонуусу керек. Баягы келечек кандай болот? Бул ачуу келгенде бардыгы чечип салам дейт да ошол мезгилде. Бирок ачуусун баса билген, ачуусун жута билген адам туура бир чечимдерге барат. Ошондуктан 3 талак алган аялдын баягы мурунку күйөөсүнө кайтуусу өтө оор. Бул бардык эле ошол ислам мазхабтарында, исламда айтылган. Бул кадимки алгандан кийин күтүү мөөнөтү болот. Ошо күтүү мөөнөтү өткөндөн кийин ал аял бош. Эгер башка бирөөгө турмушка чыгып, анан ал турмуштан дагы бир жашоосу болбой калган болсо, ошондо гана мурунку ошо биринчи жубайына кайтып келе алат. Мына бул эң туура чечим. Ал эми баягы ортодо кээ бир адамдар бар, бул шарттуу сүйлөшүү жолу менен дагы ошону кылып коебуз дейт. Бул өзү туура эмес. Ошондуктан бул кадимкидей болуусу керек. Сүйлөшпөстөн шарттуу эмес болушу керек.